Assalamu алейкум. Бүгін сіздерге буын оорулар туралы аздыр көптүр пайдалы болгон маалыматтарды жеткирген аракет кылам. Эсиңиздерде болсо, биринчи чыгарган видеомда ден соолук үчүн эң пайдалуу нерсе ага күн сайын аз болсо дагы көңүл буруу деген элем. Ошол сунушту эске алып, күн сайын өзүңүздөр үчүн, ден соолугуңуздар үчүн кандайдыр бир иш аракеттерге барасыздар деп ишенем. Ошо катары муундарыңыздар үчүн дагы пайдалуу болгон аракеттерди жасасаңыздар абдан жакшы болот. Денебизди кармап турган негизги нерсе бул биздин сөөктөрүбүз болсо, ал эми аларды байланыштырып турган нерсе албетте муундар. Эгер биздин муундарыбыз болбогондо биз эч кандай кыймыл аракет жасай алмак эмеспиз жана эч кандай эч жерибизди кыймылдата да алмак эмеспиз. Адамдын денесинде 200дөн ашык сөөк бар болуп, ал эми ошолордун байланыштырып турган муундардын саны болсо 350ге чейин жетет. Бардык эле оорулар, бардык эле органдар ооруган сыяктуу эле биздин муундарыбыз дагы ар кандай таасирлерден улам жабыркап оорушат. Негизинен муун ооруларын артроз жана артрит деп эки топко бөлүп алсак болот. Жана булар бири-биринен такыр айырмаланып турган оорулар болуп эсептелинет. Бирок экөө тең бир эле органдан оорус деп айтсак болот. Алды менен алардын айырмачылыктарына токтолуп кетейин. Ошол токтолуу менен бирге ал оорулар тууралуу маалыматтарды ала аласыздар. Артроз бул артриттен айырмаланып, жаш өткөн адамдарда көп катталат, 45 жаштан өйдө. Ал эми артритте болсо 45 жашка чейинкилер, 25 жаштан. Ушулар көбүнчө ушундай артрит менен жабыркашат. Артроздун себептери бул кайсы бир муунга көп убакыт бою катуу басым жасалып, күч келгенден улам пайда болот. Ал эми артрит болсо, анын себептери көп. Негизгиси болсо, албетте бул ар кандай инфекциялык агенттер, микробдор деп айтсак болот. Ушулардын таасиринен улам артрит оорулары менен ооруп калабыз. Ошондой эле артроз менен ооруганда негизинен ал бир гана муун ооруйт. Мисалы, тизе мууну деп айтсак болот. Жамбаш менен кашка жерди бириктирип турган муунун айтсак болот. Негизинен ушул эки муунга көп күч келет. Ошондуктан көбүнчө ушул муундар көп ушул артроз менен жабыркап калышат. Ал эми артрит менен болсо, бир эле учурда бир канча муундар ооруй берет. Жана оору белгилерин айта турган болсом, артрит болгондо кайсы бир муун ооруй турган болсо, ошол жер териден баштап эле бардык ички бөлүгүнө чейин жабыркайт. Мисалы, тери кызарып калышы мүмкүн, сыртынан ишип калышы мүмкүн. Ошондой эле ошол жерден температурасы оору күчүнө көтөрүлүшү мүмкүн. Бул оорунун таасиринен улам башка органдар жада калса, көзгө чейин өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн. Ал эми артроз болсо өзүн эч байкатпайт. Ал абдан жай башталып, акыры адамды кыймылынын такыр чектөөсү менен жыйынтыкталат деп айтсак болот. Экөөсү тең кооптуу, экөөсү тең абдан жагымсыз болгон оорулар. Эми насип кылып калган болсо, эми айла жок. Бирок ошондой болсо дагы андан сактануунун бир топ аргаларын кылсак болот. Биринчиден, бийик жерден секирбеш керек. Мисалы, 1 метрден жогору болгон жерден эмне гана болбосун, бул нерсени кылыштын эч кереги жок. Бул ошол муундарды жабыркатып коюшу мүмкүн. Ошол артроз менен артриттин айырмасын айтып жатканда бир нерсени айтышты унутупмун. Артрит менен бардык дене ооруй берет деп айттым. Артроз менен болсо жабыркаганда
сөөктүн сырткы кабыгы же болбосо кемирчеги деп айтабыз. Ошол сөөктү каптап турган бириккенге чейинки эки сөөктү кемирчеги болот. Ошол нерсеси жабыркап, ошол нерсеси сыйрылып, акыры сөөгкө чейин жетет дагы. Эки сөөк бири-бирине тийгенде катуу оору болуп, бул ооруга чыдаш абдан кыйын болуп калат. Ошондуктан артроздон сактануу үчүн алдыда айтыла турган сунуштарды аткарсаңыздар абдан жакшы болот. Биринчи сунушумду айтып өттүм, ал бийик жерден секирбеш керек. Ашыкча күч келтире турган кыймыл аракеттерди кылыштын кереги жок. Бирок канчалык активдүү болсоңуз, канчалык бардык муундарыңызды көбүрөөк кыймылдатсаңыз, бул сиздин муундарыңыз үчүн деги эле денеңиз үчүн абдан жакшы. Өдөдөгү эмес, негизи эле буга чейин айтылып жүргөн эле пайдалуу болгон сунуштар, кеңештер бүгүн дагы айтылат. Эгерде сиз артрит менен жана артроз менен ооругуңуз келбесе, албетте микроэлементтерге, макроэлементтерге, витаминдерге бай болгон азыктарды жешиңиз керек. Айрыкча жер жемиштерди, алардын дагы ичинен айрыкча капусталарды, жана дагы мөмө жемиштердин ичинен цитрустарды көп жеген жакшы, анткени алар дагы пайдалуу болгон микроэлементтерге абдан бай болуп эсептелинет. Бирок өзүбүздөгү деле, мисалы алма, шабдалы, өрүк сыяктуу мөмөлөрдө деле витаминдер көп. Аларды өз убагында, бышкан убагында ар бирин жеп турсак, өзүнүн пайдасын абдан жакшы тийгизип турат. Эттерден малдын эти, малдын боору, балык, тоок, табигый дейли, биз жайдары деп айтабыз, тооктун жумурткасын, ушулар ден соолук үчүн деги эле пайдасы абдан зор. Аларды бир убакта жеңиңиздер деп мен эч убакта сиздерди кыстабайм. Албетте буларды мүмкүнчүлүккө жараша ар дайым колдонуп жүргөн аракет кылышыңыз керек. Ошолор сыяктуу эле дагы сиздер үчүн абдан пайдалуу болгон айрым нерселерди айтып өтөйүн. Сөөктөрүбүз үчүн абдан пайдалуу болгон нерселер бул кальций, калий, магний жана башка элементтер дагы маанилүү. Ушулар дагы өтө пайдалуу. Кальцийге бай нерселерге айта турган болсом, кадимки эле жайдары тооктун жумурткасынын сырткы кабыгы. Аны мен кантип колдонуш керектигин билбейм. Балким кийинки видеолордо бул тууралуу маалымат жеткирген аракет кылаттырмын. Бирок азырча айтып кете турган нерсем, ошол кабыгын колдонуш керек. Кантип болсо дагы, балким өзүңүз изилдеп аны табаттырсыз. Бул дагы организмди кальций менен толуктоого абдан жакшы жардам берет. Муну сунуштаганымдын себеби, ар кандай фирмалардын ишеничсиз биодобавкаларын жогорку баага кымбат сатып алгандан көрө, ушул табигый ишенимдүү жумуртканын сырты менен кальцийди толуктуп алсаңыз абдан жакшы болот. Бирок аны колдонууда абдан дыкат болосуз деп үмүттөнөм. Анткени ал абдан катуу бир көрүштө. Ошондуктан аны абайлап колдонуу керек. Ошондой эле Холодес деген тамак бар, баарыңыздар жакшы билесиздер. Аны дагы кейкейде болсо дагы жеп турсаңыздар, сиздердин сөөктөрүңүздөр үчүн абдан пайдалуу болот. Жана дагы бир өсүмдүк тууралуу айтып өтөйүн. Бул болсо лавр жалбырагы деп айтылат. Анын дагы биздин муундарыбыз үчүн пайдасы абдан көп. Бирок мунун пайдасы бир эле муундар менен чектелип калбайт. Бүтүндөй денебиз үчүн пайдасы абдан зор. Аны кантип колдонушту болсо айтып өтөйүн. Кадимки эле тефалга жарым суу куясыз дагы, ага 5-6 лавр жалбырагын салып туруп, кайнатып, соосун ичесиз. Буну ар күнү кылышыңызды мен албетте сунуштабайм. Эми мүмкүнчүлүгү жараша эстеп, жумасына 1-2 жолу болсо да ичип турсаңыздар, бул дагы сиздер үчүн, сиздердин муундарыңыздар үчүн абдан пайдалуу болот.
дагы айта бере турган болсом, эгер сиздин муундарыңыз оорушуун же оорубашын билгиңиздер келсе, ордуңуздарда тик турган абалда жерге 5-6 жолу олтуруп туруу көнүгүүсүн жасап көрсөңүздөр болот. Эгерде ошол көнүгүүнү жасап жаткан убакта жана андан кийин абдан катуу ооруну сезе турган болсоңуз муундарыңызда, демек сизде муундарыңыздарда кандайдыр бир оорулар бар болушу мүмкүн. Ушул тест деп айтсак болот. Жана дагы бир эстеп турганды айтып өтөйүн. Эгерде сиздин белиңизде грыжа бар же жок экенин билгиңиз келсе, түз жатасыз чалкаңыздан биринчи оң бутуңузду, андан кийин сол бутуңузду бийик көтөрөсүз. 2-3 жолдан көтөрүп көрөсүз. Бутуңузду көтөргөндө ошол такымдарыңызда же болбосо белиңизде катуу оору болуп, бутуңузду үйдө көтөрө албай калсаңыз, демек сизде грыжа бар болушу мүмкүн. Аныгыраак маалымат албетте дарыгердин сунушу менен рентген жана томография кылуу аркылуу аныктай аласыз. Албетте, бирок ушуга чейин мен айткан тестти жасап көрүү аркылуу дагы жарым же болбосо 50% диагнозду өзүңүзгө койсоңуз болот. Негизинен бүгүн сиздерге жеткиргим келген нерселер ушулар. Балким айрым маалыматтарды эстей албай калгандыр.